Арыбаңыз, кадырман замандаш, таңкы экен көрсөтүүсү, бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир үйдө дайыма тынчтык болсун, апат, согуш болбосун. Мына ушундай аруу тилегибиз бар. Анткени бүгүн мына ушул күнү 1945-жылы улуу ата мекендик согуштун аяктаган күнү. Тагыраак айтканда 1945-жылы Советтер Союзунун жалпы аскерлери апрель айында эле Берлинди курчоого алган экен. Мына ушундай апрель айынан баштап күрөшүп отуруп, мынакей майда жеңишти камсыз кылган экен. Мына ушундай бүгүн өзгөчө бир сонун майрамда көп болуп турабыз. Тагыраак айтканда бейпил жашоодобуз. Ал үчүн кан жанын аябай биздин аталарыбыз согушка барып, салгылашып, мына ушундай жаркын жашоону бизге алып келип берди. Адегенде ар бир согуштун катышуучусуна, тылда эмгектенгендерге, согуштун ардагерлерине, келечек муун биз жаштар сөзсүз түрдө ыраазычылыгыбызды айта жүрүшүбүз керек. Аны менен катар эле согуштагы кан жанын аябай кызмат өтөгөн ар бир инсанды биз эстөөгө укуктуубуз жана милдеттүүбүз. Бүгүн дагы мына ушул датага карата биз атайын конок чакырдык. Улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгынын урматына, ошондой эле алып жазуучу, акын, котормочу Алыкол Осмоновдун 100 жылдыгынын марекесинин утурлай атайын конок чакырдык. Бүгүн бизде конокто Алыкул таануучу, журналист жана коомдук ишмер, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын журналистика боюнча академиги, Венгрия маданият министрлигинин Мажарстан маданияты үчүн медалынын ээси, жазуучу, котормочу, эң башкысы жашоосун Алыкул таанууга арнаган инсан Памирбек Казыбаев агай бүгүн бизде конокто. Агайды мына ошол 1941-жылдан 45-жылга чейин согушка кайсыл жазуучу, акындарыбыз согушка аттанган, алар кандай чыгармаларды жазган, мына ушул суроолорду билүү үчүн атайын агайыбызды студияга чакырдык. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Кош келиптирсиз. Арыбаңыз? Бирге болсун. Эми бүгүн жалпы регион тыгынын көрөрмандарын куттуктайбыз тагында. Анан жалпы эле баягы ата мекен согушта курман болгон ата-бабаларын, анан кийин баягы келип согуштан кийинки эң кыйын мүшкүл баягы бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирген аталар, алар өтүп кетти. Алардын жаткан жерлери жайлуу болсун. Анан эгер мүмкүн болсо регион болуп аткандан кийин регион катары өзүм айылымдагы киши тарыхты айтып коеюн. Биздин Сокулук Насылбаш айылынан 322 киши чакырылган экен. Анын 209-у курман болгон. Мына 209-у да, анан калгандары ошо 45-жылдан 2017-жылга чейин баягы акырын о дүйнөгө кетишти. Алардын жаткан жерлери жайлуу болсун. Анан эң кызыгы бул жерде 6 биздин айылдык аталар жана даңк ордени менен сыйланганда, 2-3 даражадагы. Анан 4 батальондун комиссары болгон экен. Бирөө жанагы аскердик басма сөзүн чоң болгон. Демек, кээ бирөө бир танкалык батальондун комиссары болуптур да. Демек, мына карапайым кыргызстан ичинен чыккан ушундай согуштагы эрдиктер бардык эле баягы айыл ападан чыккандарын ушуну далилдеп турат да. Ошон үчүн ошол жалпы ата-эне, чоң ата, чоң ата-бабалардын жаткан жерлери жайлуу болсун дейбиз. Анан ошолордун арбактары биздин азыр кылып аткан бир жакшыраак ишке мындай арбактар ыраазы болсо деп ойлойм да. Рахмат агай. Агай, бул жерде менин колумда Маданият адабий маданий жана илимий популярдык журналында Алыкул Осмоновдун сөзү жазылган экен. Жеңиш күнгө салтанат, жеңгендерге салтанат дейт. Окуганымдын себеби, агай, сиз көпчүлүк учурда ушул акын жазуучулардын жеңиш учурундагы же болбосо согуш учурунда кандай чыгармаларды жазган, кимдер катышкан, кантип согушка барып калган, согуштан кийин кандай чыгармаларды жазган, мына ушул тематикада изилдөөлөрдү өз алдыңызча жүргүзүп келатасыз да. Кантип өнүккөн эми согуш учурунда кыргыздын жазуучуларынын чыгармалары эмне болду? Бул боюнча сурайын эми сизден. Азыр мындай экен да, эми азыркы учурда мына эгемендик 30 жылдан ашпадыбы? Анан ошондо бардык нерсеге бир башкача көз караш, жаңыча маани бериш деген болот го. Ал турмак мурдагы, мен кээде айтам, баягы мурдагы алтындарды азыр коло кылып койдук, мурдагы кололорду алтын кылып койдук депчи, мындай. Бирок эми ада керек, бирок мындай калыс, орток мамиле болуш керек да. Анан муну сен туура сурай бердиң, согуш убагында басма сөз кандай болгон? Мисалы, эң башкысычы, жанагы акын жазуучулардын чыгармаларын чыгаруу, күндөлүк жаңылыктарды чыгаруу депчи. Мисалы, согуш башталганда Кыргызстанда бир 100га жетпеген райондук гезит болгон экен. 65-70-те мен
согуштун аягында ал 120-га жетип бир да. Анан таң калам, азыркы биздин эгемендик учурунда бизде басма сөздөр, алтын окжа балдардын басылмалары чыкпай калып ушундай да. Демек согуш убагында ошо жана элдин агартуу маселесинде, ошо жана тыл менен тиги фронттун байланышы чыгымдоого аябай жакшы көңүл бурулган экен да. Анан эми чын эле албетте азыр согуш убагында коюлган баягы драмалык чыгармалар болобу, башка аңгемелер болобу, азыр мындай сындап аткандар көп да, тигиндей бир жактуу болуп калган, тигиндей эми ал өз убагында кызматын кылды да, элди мындай эрдикке шыктандырды, тылды иштеткандарга мындай күч кубат берип турган да. Ошол анан эми бул жерде Алыкулдун жеңиш күнгө салтанат, жеңгендерге салтанат, ар жагында жеңгендердин атасы Сталинге салтанат деп айтылат да. Азыр Сталинге дагы мисалы баягы Хрущевдун заманында Сталинди жокко чыгарып бүт баары эле баягы болгон күнөөнүн баарын азаптуулуктун баарын Сталинге шылтаган. Бирок азыркы кезде кайрадан баягы Сталиндин бир жакшы жактарын дагы алып чыгуу болуп атат да. Ошондой экен. Анан баягы согуш убагында адабияттан караганда, мисалы сөздөрүнчө согушка барган, катышкан акын жазуучулардын көпчүлүгү болду да. Анан ошолор үчүн мен дайым өзүм жекече окурман катары оюм. Узакбай Абдыкайымдын Майдан деген романы да ушунчалык таасирдүү болгон. Мисалы турмуштук нерсени айтайын, мына мен калп айтпасам 67-жылы менин бир кичи иним төрөлдү да. Анан ошого ат коелу деп чогулдук да. Атам, апам болгон биякта бир 3-4 жаштагы иним бар болчу. Ата, тиги бала көрсөт Кыдыралы деп коюп, Кыдыралы депчи. Ал Кыдыралы деген лейтенант да башкы каган. Демек ушу кичинекей балага да ушу Кыдыралы деген таасир эткен экен, мен ушул күнгө чейин таң калам да. Ошо Кыдыралы лейтенант деп, баягы лейтенанттын күндөлүгү деп согушка чыгып жүргөн. Демек ошо Майдан. Анан андан башка келип жазгандар бар. Мисалы согушка барса да согуш жөнүндө жазган чыгарма менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын баары ошо согуш жөнүндө аябай укмуш да туура. Согушка барбаса дагы ошону көрүп чыгармачылык менен жазды. А согушка баргандардан мисалы Темиркул Мөтөлип, тиги Мозоктон баштап тиги Будапештке чейин барган экен. Анан тиги башка толтура, эми ар биринин атын айтып отурсак убакыт деле жетпей калат. Бирок эми максат мындай болуп атат да, Жазгүл. Ошол барган согушка катышкан акын жазуучулардын өздөрүнүн эскерүүлөрү, чыгармаларын биринчиден ар кайсак да баягы жамырап кеткен козудай да. Аны окуйун деп, издейин деген кишилер деле таппай калат да. Анан айрымдары жана согушканда чыккан Советтик Кыргызстан деген журнал, азыр Алатоо. Ошого да жарыяланып турган экен. Бирок эми азыр мен анда көрсөм 48 номери бар экен, анын кээ бирлери жок. Анан мен ойлогом, ушу быйыл 80-жылдыкка карата тиги жогору жактагы өкмөттөн мындай жанагы башка тиешелүү уюмдардан атайын бир токтомчу ушул басма китептер чыгарылса депчи. Ошол эле мисалы мурда жарыяланган чыгармалар кайра чыгарып койсо болмок да. Мисалы 54 акын жазуучу. Албетте анын баары тең эле укмуштайын сонун чыгармалар жазган жок, бирок жазгандары Мукай Элебай баш болуп Жусуп Турусбековдун жазгандары, ошол эле тиги Узакбай Абдыкайымовдун башкалар да, ошолорду фронттогу акын жазуучулардын чыгармалары деп чыгарып койсо, а бул маселе бул биринчи жолу көтөрүлгөн жок. Тетиги мына жеңиштин 20 жылдыгы 65-жыл белгиленген да, ага чейин жеңиштин майрамы белгиленмептир да, болгон баягы 45-жылдагы парадтан кийин да. Ошол 65-70 жылдарда көптөгөн чыгармалар чыккан да. Анан азыр алар деле айрылып, тытылып жок болуп кетти. Анан ошолор деле кайра тандалмасын чыгарып, же топтомдорун чыгарып койсо деген ой болгон да. Анан мисалы жанагы көп эле каттар, мына мисалы каттар көп жазылган экен. Агай, сиз согуш учурундагы эссе, баяндар, мына баягы гез журналдардын бетинде жарыяланган эсселерди сиз баягы чогултуп туруп бир китеп сыяктуу кылып чыгарып койсо деген тилегиңиз бар экен да. Ошол тилек эң башкы жана уюттук болуп турган жана Советтик Кыргызстан журналы Алатоочу ошол согуш убагында 48 номер чыккан да, ай сайын чыгып турчу экен да. Анан ошондо 1-2 номери жок болуп кетиптир, эми архивге түшпөй калганбы, билбейм, болгон тытып сара. Ошолорду да жакшылап мындай бир жакшы мындай азыркы отурсам, мындай ойлосом, адабият тарыхын изилдеген кишилер деле жок калыптыр да. Ал тарыхты айтпай эле болсо ошо Атамбекенин согушунун учурундагы кыргыз маданияты, адабияты деп изилдегенде мурдараак көп болгон. Азыр жок болуп калды. Ошон үчүн ошого көңүл буруп болуптур, изилдебесе койчу. Жок дегенде ошону баягы жанагы архивде калбай бараткан, тытылып бараткандарды жанагындай бир чыгарып койсок жакшы болот. Кийинки мисалы жаштар
окуганга керек да. Аны азыр расшифровка деп коет. Балким ошого которуп коюш керек болчу. Агай туура. Мисалы, акыркы 3-4 жыл мен окуучу балдарым эмеге катышып жүрдү да. Сынакка катышты. Ал жакта жоокерлердин жазган катын окуп видео тартышың керек. Анан интернетти издейбиз. Издесең кыргызстандык жоокерлердин жазган каттары аз. Таба албайсың. Окуп айтып бергим келет балдарга. Анан балдарым дагы тартылгысы келет, бирок таппай. Анан бир орус тилинде жазган эле кыргызстандык ошо согушка аттангандардын жоокерлердин эле 1-2-чөөсүн таап эле эки балама окутуп видео тартып бергенбиз да. Интернеттен, э? Бул сиз айткандай эле чындыгында эле жок. Жоокерлердин каттарын окугубуз келет, балдарыбызга окуп бергибиз келет, жок экен. Бул жакта да каттар бар окшойт агай, э? Эми бул каттар болгондо да жанагы адабиятка, маданиятка, басма сөзгө тиешеси бар кишилер да. Анан согуштун убагында Курман Кыдырбаева деген эжеке болгон. Ал киши дагы мындай убагында жана манасты жазып, манасчыларын жазып калган киши болгон экен. Кийин Кыргызстан аялдары башка журналда редактор болгон, радиодо иштеген эжеке. Анан согуш убагында ошол эжеке кайсы редакцияда иштеп калган. Каттым бар ошол Курман эжеге келишкен да. Анан сурадык да. Өзү айтканбы, эмне үчүн мага эле жазасыңар каттап, үйүңөргө жазбайсыңар дептир да. Анан ошону бири айтат экен. Ай Курман, үйгө жазсаң тиги балам ыйлап атат, тиги жок, турмуш чечишпейт деп, андан башка маалымат жок депчи. Сага жазып атканыбыз, сен тиги ошокто турасың, маданият жагында эмне жаңылык, мисалы кайсы жазуучу каяка кетти, эмне кылды, сен айтып атасың бизге. Ошон үчүн биз сага жазып атабыз деп, ошондо бир 40ка жакын кат барган болгондо ошол. Анан экинчи катты эме жазышкан экен, Алы Токонбаевга, баягы жазуучулар союзунун органына депчи. Жалпы элге маалымат катары жеткирсин деп. Анан кээ бирде айтып атпайбы, Курман эмне үчүн сен кат жазбай калдың? Анан мен жазган ырымды эмне үчүн жарыятпайсың кеске деп жоопкерлик болот да. Анан Курман эже аябай иштеген экен да. Тияк менен биякты байланыштырып, тиги кетти, бул кетти. Анан мисалы бир жерде айтат, эме деген Абузар Хусайынов дегенчи. Ал татар жигит экен. Көрсө ал алыкул менен чогуу окуп, анан кийин тиги Курман эже менен Ленинчил жаша чогуу иштеп калган экен да. Анан фронтко айтат, ушуну Абузар каза болду, Курман болду десе, бирөө айтат, ушунчалык мен капа болдум. Кандай жигит эле? Я Курмаш, сен үчөөбүз Ленинчил жашына отуруп жакшыраак сүйлөшүп, ушундай жаштыкка өткөздү эле деп капа болгондору бар да. Бул каттарда ошондой көп нерселер айтылган. Бул жалаң эле жеке турмуш эмес, адабияттын тарыхы болот да. Туурабы? Мисалы кимиси каерден каза болуп кетти. Мисалы жана Мукай Элебаевди айтып атпаймынбы? Жанагы согушка кеткенде күтүүчүсүнөн кетип калдым деп кийин кат жазып атат да. Алы Токонбаевга. Өзүң билесиң, Алыке. Анан мага бияктан баягы кыргыздын жазуучусу, орустун тигинсин которгон, муну которгон деген бир справка керек депчи. Көрсө ал кишинин чукул кетип калганы, ал киши баягы тылда жүргөндө жанагы мындай маданий топтоо коюп, агитбригада согуш жөнүндө айтып, маалымат берип, анан концерт койдуруп жүргөн жерде, анан ал убакта гонорар, калемака, командировка деген төлөнбөсө, анан барган жерде элдер ыраазы болуп, мал салып берет да. Анан артисттер эми малды айдап жүрмөк беле. Анан алар жанагы малды базарларга сатып, акча кылып, анан баягы чыгармачылык иштерине пайдаланып жүргөн экен да. Анан баягы кыргыздардын көрө албаганы барбы, эмнеси бар? Жазып мына силер акын жашылар биякта эл кыйналбаса болот, мал сатып оокат кылып деп жазып берет СКга. Анан дароо эле ал убакта тартип катуу болгон да. Эчтекесине карабай туруп Элебаев кетсин деп кетип калган экен да. Ошондой болуп атпайбы? Жусуп Турсубеков деле айтышат. Мисалы мурда мындай бир калыптанып калган пикир бар да, Алы Токонбаев буларды жиберип койгон атайын депчи. Көрсөк ушу эки кишинин мисалында мындай да айтса болот да, ошол мисалы Жусуп Турсубеков өтө мындай эмоционалдуу, эргиген, бакылдаган, шакылдаган, оюн тик айткан. Анан анча мынча ичкенде жакшы көргөн киши болгон. Анан кечинде үйүнө келгенде кыйкырып, бакырып, ыр жазып, анан кошунасы бир армян прокурор болуптур деп айтат да. Эми бул менин укканым ал бул чындыгында уламышпы же чындыкпы, аны дагы такташ керек да. Анан мен аскердик архивге бара албай жүрөм, ошо экөөнүн эмеси боюнчачы тактап. Анан тиги прокурор военкомго чоңдорго аттанат, анан ал кишини акырын фронтко жиберип коюптур да. Мына ошондой болот да. Ошондой тактыр. Эми булар да такташ керек да. Анан ким?
Жазгүл. Соғыш убагында жазылган чыгарма майдан деп едик, андан башка майдан эми чоң турат ушу чыгарма. Баягы согушка катышкан кишинин жазганы. Мен ойлойм, эмне үчүн буга токтогул сыйлыгы берилген жок, эмне үчүн буга кайда чыккан жок депчи, ошо ойдон эле калды да. Бирок дагы кайрадан чыгып эл окуп атат. Анан согушка барбаса дагы согушка баргандардын тагдырын жазган, болгондо да туткундар жөнүндө. Ошо мына Айчүрөк Макашева деген эжекебиз ошо бүгүн эшитип келели деп чогуу келмексе, бирок эжекени такыр таппай койдум. Балким Айла апага баягы эс алып кетип калды окшойт. Бул киши деле көп жылдан бери иштеп, азыр эркин тоодо иштейт да. Бирок эже мына 9-жыл мага белек кылып берген. Ошондо көп нерсе жазылган экен да. Туткун. Мисалы жана Атабекин согушка барып, фронтто жүрүп, анан болбогон жерден колго түшүп кетип анан тиги немистерге түшүп калган да. Анан көпчүлүгү мисалы Азамат Алтайдан баштап бери билебиз го. Анан өткөндө тиги Алмамбет Сатаров деп айтып атпайбы? Бет алман деп кече айтып атышат. Ошондой тагдырлар. Анан мисалы мына мен мына биздин айылдан дагы мына өзүнүн мына чоң аталар болот мынакей. Өмүрдүн эки жагы деп. Мына бул киши дагы Латвияда, Прибалтикада согушуп атып, колго түшүп кеткен экен. Айтып атпайбы? Биз бешатар менен эптеп атып атсак, немистер автомат менен келип атат. Анан кантип биз каршы тура алып берек дейт да. Анан солдаттар офицерлерди, генералдар урушуп, сөгүнүп, бизди кайга алып барасыңар? Бизде курал жок, тапанча менен согушат деп ушундай иш болгон дейт да. Анан бир жерден айтып атпайбы? Бир майор, татар майор курсагы жарылып, ичегиси түшүп алган татар майор мени кыйнабай атып кетчи деп жалдыраганда артын карабай качып кеткен дейт да. Анан бул кийин өмүр бою ойлоп жүрүптүр да. Мен эмне таштап кеттим депчи. Анан кийин бир молдокеден сурадым дейт. Молдоке мен ушу жүрөгүмдө такый турат, ошо жана командирим ушунча жазат. Дегенде айтып бер. Сен туура калгансың. Сен аткандан да киши өлтүргөн болуп калмаксың. Эми ал өзү жанагы жарадар болуп, шейит болуп кетип ушундай депчи. Анан бул киши тиги эмеге чейин тиги гестапого мисалы мындай ноябрь айында туткунга түшкөндө 40 000 жоокар колго түштүк дейт. Анан жаз келгенде ошондо 10 000 эле киши калыптыр десе, баягы Латвияда, Прибалтикада. Анан ошондо жазында келип немистер тандалып дейт. Баягы анан бул киши анча сабаттуу экен, алып келиптир да Берлинге. Көрсө жанагындай жана Түркүстан эме дегенди сүзүп башташкан экен да мындай легиондорчу. Анан кыскасы мындай эми баягы көп тагдыр бар. Анан берде эпоско байланыштуу бир кызык жери бар да. Айтып атпайбы, мына мындай дейт. Куйбышевтен келип 45-сентябрда Ташкент, анан кийин ошондо 150 киши бригадир болуп жүрдүм. Коңгурбай деген контур кыргыз кайдан тапканын билбейм. Каны кийин Тайторун чапканын окуганда көздөн жаш акчу дейт. Мына Манас айтып атат. Анан эми ошондой эле киши мына жанагы Түркүстанга колго түшүп кеткен легионго чоң болгон Сатар Алмамбетов. А киши болсо ардагы Манасты чыгарып, 25-жыл Москвадан чыккан тиги Тыныбектин вариантын латын тымагда чыгарып атпайбы. Ошондой болгон экен да. Анан эми ошо Сатар Алмамбетов боюнча айтканда көп да. Анан бул киши да айтып атпайбы, мына жанагы мына мында да жазылган жери бар экен. Анан Күмөн Болотов деген аксакал. Мисалы могу жерде жанагы тиги кетти. Темир Кулөмөтелип менен кошо согушка түшкөн. Эми болуп атат да. Тиги а киши дагы мына биякта 39-жылы декадага катышып, сонун эме чыгармачыл болгон. Анан бул киши да болгон жерден туткунга түшүп кеткен. Анан Берлинге барганда атайын полициялар эме немистин эмелер тартып коюптур. Анан кийин ошол советтик аскерлер келип бошоткондон кийин көрүп, мына көрдүм, сен чыккынчы болсуң деп. Ага чейин болсо баатырлык берилди, тигиндей мына деп Жомарт Бөкөнбаев, Темир Кулөмөтелиптер дүңгүрөп чыгарма жазган да. А кийин жанагындай болгондон кийин согушка туткунга түшүп айдалып кеткен. Мына бул киши да 10 жылдан кийин келип атат. Тиги киши 10 жылдан кийин, Сатар Алмамбет да 10 жылдан кийин. Тиги Союзга барсаң Сталин бизди өлтүрөт деп качып кеткен Азамат Алтай болгон. Алар билген экен да бизди барып туткун деп бизге ишенбейт депчи. Ошондой тагдыр. Демек, бул туткундар маселеси дагы көп нерсе да. Агайынан менин колумда турган Маданият журналында бул жакта майдандан жазылган каттар бар экен, ок аралашкан ырлар бар экен.
Анан ар бир согушка катышкан жоокердин өмүр баяны бар экен, ооба. Ким кантип катышып калган, сүрөттөр менен, согуш учурундагы, согуш талаасындагы сүрөттөр менен чыгарылыптыр. Кино менен фронт жөнүндө дагы жазылыптыр. Согуш учурундагы концерттер туурасында жазылыптыр. Негизи эле ошол согуш учурунда жаралган эрдиктер жөнүндө жазылыптыр. Акын жазуучулардын кантип изилдеп, кантип мына ушул журналга чыгардыңыз? Бул жеңиштин 70 жылдыгына арналган атайын чыгарылыш болуптур, журналдын атайын чыгарылышы экен. Дегенде журнал болуп чыкса, анан кийин китеп кылып чыгарсак депчи, жана башында айткан ушу жана чыгардык. Эми мен муну баягы мен эле мындай укмуш кылып жүрдүм дегенге эмес. Мен болгону ошо мурдагы чыккан нерселерди окуп, талдап, анан кийин жаңы материалдар болсо, жанагы ал убакта эми согушка барган акын жазуучулардын айрымдары бар болчу. Мисалы Темир Кулматалиев, башкалар. Ошолордон сурап тактаган болсо, анан мисалы Мукай Элебаев айтканда, Темиркем аябай жакшы айткан, ошол жанагы Псковдо 44-жылы апрелде курбан болгондуктан, анан кийин буручу эжекебиз жубай кийин канча жыл өткөндөн кийин барып, ошо барып Куран окутуп келген деп, анан Темиркем да ошого ыраазы болгондо, демек ушу эми азырда ошондой эле болуп атат. Бирок азыр кээ бирде сөөгү табылса, бияктан туугандары жок болуп калат да, ушундай да. Анан эми бу жерде жанагы башында айтканым, мисалы айтып атпайсызбы, баягы курман болгондорду эстеп жүрөлү. Ооба. Тигиндей мындай депчи, мына унутпайлы деп. Мына мисалы могу жерде мынакей эстелик такта, мемориальный доска деп коет да. Жалпы эле Кыргызстандан барып катышкан жоокерлердин тизмеси. Болгондо да жана адабият, маданиятка катышкандарчы. Албетте жоокерлер боюнча жанагы эстеликте туруп атпайбы. А бул жана адабият, маданият ишмерлери да, мисалы айтылган го 54 акын жазуучу, 16 художник, 9 киношу, анан 20га жакын журналисттер, маданият ишмерлери катышкан депчи. Бирок мен мына ойлогом, мына опера театрынан да кеткен, филармониядан кетишкен, дагы башка. Эми болду, ал жок дегенде маданият министрлигинде коюп койсо болот да, ошондо тактанычы. Согушка катышкан адабият, маданият жоокерлерин тазимдепчи, эчтеке жок. Анан болгону мына Слова Кыргызстана, мурдагы советский Киргизия кетип. Булардан да жакында тактасам, мурда 4 эле журналист. А кийин булар 18 кишини таптырды, 18 киши катышыптыр. 18 журналист катышкан. Бир редакция. А Кыргызстанда ошол маселелерди каралып атабыз. Журналисттер союзунда да айтылып атат. Ушул маселе ойлоп атам, эми быйыл болсо дагы, эми баягы кеч болсо дагы мындай жакшы болуп калса, ушундай бир маселени коюп, ушундай иш кылып атат. Журналисттер союзуна айтылды, башкаларга айтылды, аракет башталып калды. Жок дегенде ушундай бир такта коюп койсок, анан жана китеп чыгаруу, мисалы жаңы кинолорду тартуу дегенчи. Анан кече баягы мына бир айдан бери Алакулдун 110 жылдыгы деп, анан Жеңиштин 80 жылдыгы деп, анан кече жакында Советтер Союзунун баатыры кыргыздардан биринчи болгон Дүйшөн Куршабоковдун 110 жылдыгына катыштык. Анан ошол жерде мына туура эмес фактылар айтылып атат да. Мисалы Дүйшөн Куршабоков Кыргызстандан биринчи баатыр болгон депчи. Дүйшөн Куршабоков Кыргызстандан эмес, кыргыздардан биринчи баатыр болгон депсе, а кыргызстандык баатыр Дмитриев деген болгон. Бул киши август-июль айында эле танкаларды өтүп жоккончо ошо биринчи кыргызстандык баатыр ошо болгон экен да. Анан кече базарга барып калдым, Дунган жигит менен сүйлөшүпчү. Анан тамашада, ай, көчөтүң арзанзат, бүгүн День Победы деп, анан айтты, Мансусов Анакунду билесиң? А кто он такой дейт да. Дунгандан чыккан бир баатыр да, аны билбейт экен. Демек башкалар деле ошондой болуп атпайбы. Анан ошон үчүн жанагы эмелер, анан башка улуттардан өкүлдөр болгон. Анан эң негизгиси ката айтып атканда, бирөө айтат 72 баатыр, бирөө айтат 74 депчи. Ал 76 баатыр да Советтер Союзу Кыргызстандан. Анын ичинен 13-ü кыргыз. Анан жана Даңкордо менен кавалер болгондорду айтып кетет, 26, 32 депчи, 36 болгондо 34 болгон. Анан бу жерде илгери бир макала жазылган. Кымай Өмүрзаков деген аскер кызматкер, ошол киши экен, баягы эгерде дейт, согуш убагында мындай калыс болгондо, жакшы мамиле болгондо, кыргыздардын баатырлары 13 эмес, 30-тан ашмак депчи. Анан ошо бүт тизмелер берген, 17 кишинин тизмеси мен эсимде. Мына бул мындай баатырлык кылып, мындай баатырлык кылып депчи. А кийин мына Кубат Жуматаев деген мына Кубат Жуматаев дагы чоң баатырлык көргөзүп курман болгон да. Анан ошонун командирлер Советтер Союзунун баатыры дегенге сунуш кылган экен.
А тияктан өйдөрөк жагы фронттун командасы болгону тиги эме деп коюптур. Кызыл туу, согушту Кызыл туу орден деп, анан эми ал Кызыл туу орденди албай калган да. Ушундай мындай орто кесип түшүнбөстүк, калпсыздык болуп жүргөн. Демек, биздин баягы тарыхты изилдегендер, өзгөчө согуш тарыхын изилдегендерге ушундай маанилерге, ушундай мындай маселелерге көңүл бурса жакшы болот эле. Ага, сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, мына ушинтип гезит, журнал, китептерди көтөрүп, согуш учурундагы майдандагы каттар жөнүндө, согуш учурундагы акын жазуучулардын чыгармачылыгы жөнүндө кеп айтып бергендигиңиз үчүн, маанилүү маек бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөрдү куттуктап алыңыз, агай. Ооба. Эми биринчиден мына жакында эле бир маалымат чыкты, албетте мурда эле, мисалы мына Алыкул Осмоновдун юбилейи боюнча бир иш чыкты да. Мына могу китеп Советов Байгазиев жазыптыр, бул бир бөлүгү. Муну атайын ала келдим. Өзүңө белек кылалы, өзүңө тең регион ТВга да, ошо баягы согуш убагындагы. Анан мындай да. Анан белек кылып берип коем, мына регион ТВга ийгилик каалайбыз, жакшылык болсун, ата-аналардын арбагы болсун, ыраазы болсун. Анан могу жерде эркин сөздөбүз, мына Шаршан Мөмөталиев деген агайыбыз. Бул кишинин да быйыл 100 жылдыгы. Анан бул киши баягы согушка акыркы барган муундардан экен да, 45-жылы барыптыр. Анан кайсы убакта келгенин билбейм. Бирок эң негизги иши бул киши Алыкул Осмоновду изилдеп, иликтеп, Алыкул таанын илимин баштаган. Ушул кишинин баштаган иштерин биз азыр улантып атабыз ойлоп атам. Анан эң негизги Советбай агай окумуштуу катары бул кишиде окумуштуу катары болгон да. Демек, мына эгемендик мезгилдеги Алыкулду изилдеп толуктап чыкты да Советбай агай, баягы поэзияда эрдиги депчи. Анан мына Шаршенбай агайдын дагы эстерин эскерип коелу. Бул киши Алыкулду биринчи жанагы 54-жылы чыгармалар жыйнагын чыгарган. Анан 55-жылдары ошо китептин гонорарын эсебинен азыр биз аларчага барып сыйынып жүргөн Алыкулдун эсерин тургузурган да, Алыкул таанын илимин баштаган. Анан өзү эле эмес, мисалы орусча жазган, орусча окуган окумуштууларга айтып туруп, мисалы жана Раиса Заисовна Кыдырбаевагачы. Анан бул ошо Раиса Жижекада 57-жылы лирика Алыкул Осмонова деген эмгекти чыгарган. Ушундай иштер болуп атат да. Ошон үчүн ушул аксакалдардын өтүп кеткендерин баягы жасаган иштерин улантып, кийинки муундарга бериш биздин милдет деп ойлойм. Ошо. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто Алыкул таануучу, журналист, публицист, ошондой эле Венгрия маданият министрлигинин Мажарстан маданияты үчүн медалынын ээси, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын журналистика боюнча академиги Памирбек Казыбаев агай бүгүн бизде конокто болду. Согуш учурундагы акын жазуучулардын чыгармачылыгы, киночулар, журналисттер, артисттер кантип согушка барып калган, согушта маданият тармагы кандай өнүккөн, гезит журналдарга кандай чыгармалар басылган, кандай ырлар басылган, мына ушул суроолорго агай жооп берди. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Дагы бизде буйруса кийинки коногубуз бар. Сиз болсо бизден алыстабай чогуу болуп туруңуз.